урматтуу төрага, мына менин колума мыногу документтердин хронологиясынан бери бүт баары келип түштү. Бул билим берүү тармагындагы жанагы биздин мугалимдерге 80 000 алынуучу ноутбуктар боюнча распоряжениянын өзү бир топ мындай жанагы качан алуу мөөнөттөрү көрсөтүлбөгөн кемчиликтери менен экен да. Хронологиясын бүт карап чыктык. Бул жерде ноутбукту алууда Минфин, Минэконом, Минюст министерстволордун каршылыгына карабай бир топ алишемдиктер кетиптир да. Бул эми муну комитеттен, бир социалдык комитеттен карап көрөлү ушуну иликтеп. Бул барып туруп эле акыр түбү баягы аттиш операциясына барып калбагандай, ошого дагы шүгүрдеш керек. Мына президент дагы туура ушундай бир алдын алуучу мындай жазаларды колдонду. Муну акыр аягына чыгарып иликтеп койбосок, мына биздеги колдоого бар документтер бул бир топ кишини мындай ар кандай ойго салат. Бул коррупциялык бир схема түзүү жолдору менен алына турган болуп калганбы? Мындай распоряжениялар, биз эми өкмөттө иштеген киши катары айтайын, мындай распоряжение чыкпаш керек эле да. Юридикалык жактан дагы туура эмес чыгып калган. Ошон үчүн бул маселени бир урматтуу депутаттар дыккат карайлы. Бул ноутбук операциясында бул жөндөн жөн жаза берилген жок. Мен президентке ыраазычылык билдирем бул маселеде.